Эми азаттыктагы мен сыйлаган эжекелердин бири кыргыз кызматынын үстү жактагы Прагадагы башкы мүдүрү Венера Жуматаевага айтчу сөз. Кайсы бир жылдары мен КТРде журналист болуп иштеп турганда стажировкалык сапар менен Прагада азаттыктын ошол мурдагы эски кеңсесинде болдум эле, тажрыйба топтодум эле. Ал убакта сиз жетекчи эмес, катардагы мындай журналист, баяндамачы элеңиз. Канча бир жылдар өткөн соң сиз азаттыкта жетекчи, мен 5 каналда жетекчи болуп, анан биздин каналда, 5 каналда дагы бир топ экс азаттыкчылар, мурда азаттыкта иштеп кеткендер иштеп, аларды ушул азыркы азаттыктын Бишкектеги жетекчиси акча үчүн жалданган күчүктөр деп кыйтып мүнөздөмө берип калары үч уктасам түшүмө, ойлосом оюма келген эмес экен. Азаттыктагы сиз ишенип иликтөө жасаткан жоокериңиз Али Токтакунов мамлекеттик бажы тармагында айлык алып жүрүп эле кантип миллиондорду таап алды деген ушундай бир чабал, чийки, толук иштелип чыкпаган, ишенимсиз жөрөмөлдөрдү ала чуркабай, көргөндө эле эсти одара кое турган, астына алып келгенде танып кете албай турган далилдерди таап, мына ошондо гана Матраимовдор 700 миллионду сыртка чыгарып кетиптир, өздөрү чыгарып кетиптир деп шек санашы керек болчу. Бажыдагы башчынын орун басары Райым миллионду мындай эле коелу, катардагы эле кызматкер болуп иштеп, кабат-кабат үй салып, кымбат унааларды тээп жүргөн бажыканадагы кишилерди элдин көбү билет. Алардын кирешесинде коррупциялык мандемдер бар экенин дагы болгошот. Бирок азаттыктын абройлуу журналисттери профессионал иликтөөчү катары эмес, карапайым элдин божомолдоо деңгээлине түшүп, ошону бетке тутуп, мен иликтөө жасадым деп эсептешкен болушса, анда буга комментарий берүүнүн да кажети жок. Атамбаев азаттыкты сотко бергенде Прагадан чоңар жетип келип, экөөңүздөр президентке жолугуп чыккан соң, Венереже 20 миллиондук доосуну алып салгандан кийинки азаттыктын Матраимовдордун байлыгын иликтөөсүндө Атамбаев тууралуу эмне үчүн бир ооз дагы сөз козголбогонунун себеби тууралуу жетекчи катары сиздин бир билгениңиз бар чыгар албетте. Бирок кийинки жылдары сиз жетекчилик кылып келаткан азаттыкта бейтараптуулук принциби, ар тараптуу такталган маалыматтарды аябай бышырып, анан элге сунуу стандарты кыйла эле аксап, анын натыйжасында азаттык баштагыдай болбой баратат деген ушундай сөздөр, имиштер эл арасында көбүрөөк сөз болуп жатканы бекер жеринен эмес экенин моюндашыңыз керек болуп атат окшойт.